Саламатчылык. Кут болсун жаңы спорт арена. Жаштар аренасы атамай болдук. Бул жерде кичинекей балдар турбайбы? анан кийин Кандайсыңар? Жакшыбы? Молодец, мына. Зал салып бердик силерге. Жакшы зал бекен? Жак. Жакшы. Кандайсыздар? Жакшы. Канча жаштагы балдар булар? 11 жаштагы. 11-деги. 11-деги. 8-9 сайын чемпион мира болуп атат. так балдар күлөбүз. Бул жерде астын негизи коомдук жай кылып атабыз да, мында элдер эс алып бир гана кичине арена эмес, ушул коомдук жайларды да түзүп кетүү максатында биз ушундай эмелерди кылдык. Анан эсиңизде болсо, могу дворец спорттун асты могу бетон эмес беле, мында плиталар. Бүт алды, бүт парковочный эмес, анан зеленый зонада кылып койдук, бир эмеде болсун. Жанында мынакей 196 орундук көп кабаттуу эме салынып башталат. гараж. Эмен автоунаа токтотуучу жай. Келиңер. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, кичи аренага австриялык Skidata кирүүнү көзөмөлдөө системасы орнотулду. Skidata'нын чечимдери дүйнө боюнча лидер болуп саналат. Чоң стадион, чоң ареналарда FIFA, UEFA, AFK коопсуздук жана спорт иш-чараларынын талаптарына толук менен жооп берет. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын дагы биз бүт жакта пандустар бар. Анан бияктан булар бул жерден өтөт да, анан бул дагы ошол бирден бир UEFA жана эл аралык оюндардын талабы бүт коопсуздук маселелери сакталсын деген. Негизи жылуулук системасы бизде газовый эменики, мындай бул зал, бул мынакей бияктан фут зоналар. Бизде жаштар келгенде альбет мында белгилүү азыр биринчи ирет белгилүү кафе кофейняларды чакырып буларды иштетип баштадык. Бул жерде Атак арендага бере элексиңер буларды. уже булар менен келишим түзүп койдук биринчиден. Бирок мындай жакшы. Мексиканский анан бул мына бияк уже эс алуучу жакон болуп калды, жай болуп. Негизи биринчи этажда биякта биздин раздевалкалар, бул уже жаңы эмелердин баарын, баардык зоналар баарын коюп, душевой кабиналар менен бар. Бияктан туалетти, бияктан душевой кабиналар баары каралган болчу. Мына бул дагы ушундай эмеден өткөн эмелер да. Бул дагы массажный зал бар. Спортсмендер үчүн экен. Эми биякта концерт өткөрө берсе болот экен да, концерттерди. Негизи көп функционалдуу. Көп функционалдуу, мына бияк дагы ушундай да. Эмеси менен. Анан негизи борьба эмелер өткөндө бизде талап бар. Жанагы спортсмендер тренировкада ушундай оборудованияларды коюп бердик. Бул жерде предсоревновательный кирип кичине разминкалар бар, кылып эметип алган мүмкүнчүлүктөр бар. Жалгыз адам тарак жарымы, жалгыз Биякта билесиз, артында теннисный корт бар. Мына жаңы заманбап кылып туруп, монда теннисный корт кырдык. Мояк жакта болчу. Биягы полностью бир бул архитектураны повторять этип, ошондо бизде мына мондай бир комплекс болуп калат. Анан неге ичинде канча бойло болот? Биякта 3-4 бойласы бар, 4 бойласы ушул жерде сакталат. Анан эгер келечекте уже дворец спорттан уже бизге ишене эметсеңиз, биз уже ал жердеги жанакы чашасын, башкасын, бассейнди эс эметсе, биз уже киришкен аркада киришип, оңдоңго даярбыз да.
Жоқ, болды баштайбыз азыр, февральда эле баштайсыңар аны.